Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын айдоочусу Алексей Хурасев өткөн жылы кызматтык машинада келе жатып, кызматтык эмес маалда эки адамды сүзөт. Ал адамдар Кутманалиев Асан кызы менен Матыев Алмаздары болгон. Кутманалиев Асан кызы ошол жерден каза тапкан. Матыев болсо жеңилирээк жаратылып тирүү калган. Кийинчерээк аныкталгандай, Хурасев мырза мас абалында экен. Айдоочу токтоп калып жардам бербестен машинасын айдаган бойдон качып кетет. Бир аз өтпөй майы кызматкерлери аны кармап текшере келгенде ал мас абалында экени аныкталган. 2013 жылдын 21-июнда Токмоктогу Чүй райондук соту Хурасевди иштин мөөнөтүнөн өткөткөнүнө байланыштуу деп туруп, жаза өтүүдөн бошотот. Ал эми жана каза болгон адамдын үй бүлөсүнө ушул моралдык зыян деп келтирилген 1 миллион сом азыр каралып жаткан чагы. Бул биринчиси. Эми экинчиси. 24 чекит KG сайты өздүк булактарга таянып, ошол каргашалуу күнү депутат Карамушкинандагы машинанын ичинде болгон деп жазып чыгат. Депутат айым болсо, ал жалган жала, андай болгон эмес деп төгүңдөп чыгат. Мага дейт, көңүл бурабыз. 5 миллион сомдук моралдык зыян келтирди деп арызын жазыптыр. Албетте, ар бир адам ага келтирилген моралдык зыянды өлчөөдө өзүнүн укугу бар деңизчи. Бирок ошондой болсо дагы ойлондурат да. Биз көп ойлонуп калабыз го, көп суроо берипчи. Биз деги кандай заманда жашап жатабыз? Бул деги кандай заман болду өзү депчи. Биз урматтуу туугандар, бир тирүү депутаттын моралдык зыяны бир карапайым адамдын өмүрүнөн 5 эсе кымбат турган заманда жашап жатабыз. Я еще раз проясняю следующее, что 5 миллионов моральный вред принесен не только мне, а 5 миллионам граждан Кыргызстана, кто пользуется сайтом 24KG и получает недостоверную информацию, и они никак не могут за себя постоять. Вот я вот такую сумму взяла. Nein, das gab es nicht. Also Жок, менин эсимде Германияда бир дагы мындай учур болгон эмес. Соо келе жатып сүзө өлтүрүп алса албетте, ал эми мас келе жатып сүзө турган болсо, бул эми баягы айтмакчы эч бир суроосуз эле коомдук статусуна карабастан түзүнөн эле түрмөгө кетчү жок.